Келечек кооперативи элге эң ыңгайлуу жана пайдалуу шарттар менен үй алууга жардам берет. Ал эми бул кооперативди ишке киргизген, негиздеген инсан болгону 27 гана жашта. Эламан Курманалиев, саламатсызбы? Саламатчылык. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эламан мырза, кандайдыр бир ишти ачып, негиздеп, түптөп алган адамдардын көпчүлүгү балалыгында эмгекке бышкан болушат да, тыңып калган болушат да. Анан сиз да ошондойсузбу деп сурагым келип турду. Мен апамдын биринчи жардамчысы болчумун. Эми мындай айтканда, апама жардам берчү элем. Үйдө 10 жашыман баштап эле 3 литровый челектер бар эле го, илгеркич. Ошондойго баягы сүзмө салып берчү эле, анан баягы кыдырып, ошону сатып жүргөн күндөр болгон өзү негизи. Адан кийин нан жаап сатып жүрдүк. Эми апам ушул өзү негизи ата-энем баягы продавец болгондон кийин мен ушул жумуштар менен чогуу жүрчүбүз да. Мындай атам жардам берет, апам жардам берет бул жагынан. Анан эртең менен мектепке кетердин алдында самса жасашабыз, нан жасашабыз. Ошонун негизинде баягы эми балалыгым ушундай өткөн десем болот да. Анан бойго жеттиңиз, иштеш керек болду. Анан эми бойго жеткенден кийин уже студент болдук. Анын алдында баягы Россияга, баягы элдин баары эле Россияга кетип атса, биз деле барып келдик Россияга. Россияга барып келгенден кийин анан студенттик убакта Дордойдо иштедик. Дордойдо баягы железкада иштегем мен. Иштебеген жерим түрүн көргөн турбайсызбы? Көп да. Анан элге үй алууда жардам берейин деген идея кайдан келди сизге? Биз баягы булдан келечектен мурун келечек агентствосунда иштеп жүргөнбүз. Сразу эле келечекти ачкан эмесмин. Башка агентстволордо иштеп жүрүп, эл менен иштеп, баягы элди эмне издеп атат, алып берип, сатып, рахматын айтып, анан сүйүнгөндөр болуп, мен ача электин алдында баягы ипотека менен көптөр алып баштады да. Ошонун негизинде мен изучать этип баштадым ипотеканычы. Анан элге ыңгайлуу программаны прилагать этип, ушу келечек жилищный кооперативди ачканмын. Ал кандай программа жана анын шарттары кандай? Биздин келечектин программасы баягы колунда бар же жок адамдардын баарына бирдей укукта биз жардам берип атабыз. Болгону баягы үй же квартира ушундайлардын 4төн 1 бөлүгүн берсе, биз 3 бөлүгүн берип, колубуздан келишинче жардам кылып атабыз. Анан ал 3 бөлүгүн алган адам 3 бөлүгүн биз 10 жылга бөлүп беребиз. Ошо 3 бөлүгүн 10 жылга бөлүп туруп, кошумча баабыз бар биздин өзүбүздүн да баягы сотрудниктер иштейт. Ошонун негизине кете тургандай 2000 сом кошумча баасы бар, ошону берип турат. Кайсы мөөнөткө 2000 сом? 10 жылга. Айына төлөйбү же жылына? Айына төлөйт. Жакшы экен. Анан мен жогоруда келатканда бул жакта көп адамдар иштеп жүргөнүн көрүп, анан демек иш менен да камсыз кылат экениңиздерди түшүндүм. Канча адам иштейт? 20дан ашык сотрудник бар. Ошондо келечек кооперативи түзүлгөнүнө канча убакыт болду? 2019 жылы 15 октябрда түзгөнбүз. Жакшы. Канча адамды бактылуу кылдыңыздар, канча адамды үйлүү кылдыңыздар ушул убакыт аралыгында? 50ден ашык адамга бактылуу кылдык аябай. Мисалы үчүн бунун арасында баягы квартира сынмай деп жашагандар да бар. Неберелүү болгончакты үйгө жете элек адамдар бар экен Бишкекте. Анан ошолорго баягы үй алып бердик. Ошонун эмоциялары эми сөз менен айта албайсың да. Өзү сөз менен айта албай атат, айтам мен жанында туруп, ушундай жакшы нерселерге жардам берип атабыз. Жакшы. Алар чалышат, рахматын айтышат. Ооба. Не дешет? Эми баягы мурун квартирага төлөгөндө аябай ичибизден баягы эмгек кылып күнүгө таап келген акчабызды бергенде ичим ушундай эле ызыганып кетет эле дейт. Азыр берип атканга көңүлүм ток берем дейт. Андайды укканда канааттанасыз. Эми сүйүнөсүң да, өзүң идеяңда эл жашап атса, ошол нерседе мисалы үчүн кейбиркилерди ушу үчөө бир үйдө жашагандарды да чыгардык. Алардын эмоциясы андан башкача. Жакшы экен, эң негизгиси ошентип элди кубандырып жүрө бериңиздер. Мынакей аты да келечек экен, элге жаркын келечек тартуулаган кооператив болсун да. Рахмат маегиңизге. Ал эми келечек кооперативи тууралуу биз кийинки чыгарылыштарда сиздерге айтып беребиз. Ал эми
бул кооператив аркылуу кантип үйгө ээ болуу керек экенин азырынча билип алыш үчүн сиз бул жакта описаниеде жазылган номерлер аркылуу байланышыңыздагы сурап консультация алсаңыз болот. Жакшытырыңыздар. Байланыш телефондор 0703 400 200, 0553 400 200, 0773 400 200, 0554 590 590, 0774 590 590, 0704 590 590. Сайт келечек-кооператив-кж, Instagram баракча кооператив келечек, YouTube баракча келечек турак жай кооперативи.